Бұл долбор Қытай достық көшесі. Мына автожолдың жоғалтылған тағасына көпірін конвейердің құру долбор өтеді. Азыркы мына сіздер көріп жатқан көпірі бұрылуда. Көпірінің ұзындығы 187 метр. Әлеме бұл жол Қытай тараптан келеді. Біздің мына сіздер қонған жерге барады. Бұның жалпы ұзындығы 3 километр 400 метр. Біз тараптан 1 километр 400, Қытай тараптан 1 километр 900 метр. Андан сыртқары жоғарғы ленточный конвейер, бұл баяғы зымхана деген бар Қытай тараптан. Ошондон біздің Еркештанға чейин. Бұл жалпы ұзындығы 7 километр 700 метр. Азыркы күндө Қытай тараптан көпірені башташты, жолда башташты, үсті жақтан. Ленточный конвейерді башташты, олар уже керек жақтан баштады. Көрініштері мынандай болады. Бұл көпіренің үстінен жолдағы болады, төрт келді. Көмір конвейері. Шетінен көмір конвейерді кетеді. Шол Еркештанға чейін. Анан Еркештанға жақындағанда жолдан бөлініп дағы бұл жақта сай жаққа кіріп кетеді. Сай жақта ал жерде көмір базасы болды. Ошол жақтан бұл жақтан Кыргызстан тараптан алып келеді дағы. Ошол жерге төгүлүп конвейер аркылуу тияка жөнөтүп. Конвейер аркылуу бұл жақта базасын куруп атышат. Ошол жакка алып келишет. Укрепительный застав. Ушундай берилет, ал фисера болот. Жолдаш Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн баш колу башчысы Эркештан көзөмөл өткөн жана өзү курамы сиздин келишимиңизге тизилди. Генерал-майор Шаршеев. Саламатсыңарбы жолдоштор? Эркин тур. Эркин тур. Базы көзөмөлүнүн жүргүзүлүшү мындай токтолуп отыр. Эги азыркы күндө мына жак экспортко келип турган тарап, мына жак импортко келип турган тарап. Бирок азыркы күндө экспортко келип турган жагындагы импортко кабыл алып атабыз. Пропуск компаниясынын түзүп берген планы боюнча Өткөрбактанга оор жүк ташуучу автомашина жана 60 пассажир автоунаага ылайык жасалган. Бирок азыркы күндө эки жакты колдонуу менен биз бир күндө 300 автоунаны Коюп берип атасыз. Кытай тараптан биз коюп жатабыз. Бул биринчи маселе. Анан эгерде 4 тараптуу жол болуп калса, эки түшсө анда пропускной жөндөмү бул жерде 1000ге чейин бара турган ылайыктуу шарты бар да. Анан азыр бул жерди биз модернизациялоодо мындай алганда атабыз. Азыркы күндө 5 гектар гана ишке киргизилген. Жашыл белгиленген. Келечекте могу кирип аткан жактын башында дагы жарым гектар жер бар. Бул жерге жанагы санэпидемстанция Минздрав баягы эмени курган экен, тизбарьер. Анын азыркы күндө кереги жок. Ал жерде алышыбыз керек да, мына жерге кирип аткан жана 4 полосага бул жер керек. Анан мына жер 0,6 гектар жер. Жолдун аркы бети тордун ар жагында экспортко чыга турган жер да. Жолдун ар жагы. Качан бүтөбүз деп атасыңар эми ушуну? Баттымчы. Бизди Кытай тарап 1 октябрга чейин бүтөбүз деп атат. Кытайлар 1 октябрга чейин бүтөбүз деп атат. Силерчи? Тез аранын ичинде Бир силер үлгүрөсүңөрбү? 1 октябрга чейин. Чечилет. Бул чечилиптир, бул чечилиптир, бул чечет. Бул чечет. 1 октябрга чейин үлгүрөсүңөр анда бул. Жарайт. Анан могу посттун негизи турмушу, өзүнүн турушу ыңгайлуу эмес. Азыркы шартка жооп бербейт, талаптарга жооп бербейт. Ошон үчүн муну да реконструкция кылышыбыз керек. Мисалы мынабу Кытай тарапта өтүп бараткан жарандарды тейлөөчү жай. Эки офицер турган жери чыгып келет. Бажынын кабинеттери мына жогору жакта турат. Эң эле
Эмне тоскоолдук? Ушул силерге удобство түзүп алганга айтчы сен. Эмне тоскоолдук? Акчаң жокпу? Реконструкция кылышыбыз керек. Жок, ошо кылганга эмне мешайт этип атат болчу? Акча жок. Каражат жок. Анан Крокуспай келгенде бул жердин баарын баягы планировка туура эмес болгон. Канчасы? 28. Үйүр бүтөт. 5 августка чейин полностью ушул боюнча, могул боюнча жазып алып, мага немеңди, сметаңды жазып алып туруп кел. 5 августка чейин мага колума алып келесиң. Анан 1 октябрга чейин мунуңду да ушуну бүтүрөсүң. Ушул убакка чейин мына сен иштеген канча жыл болду тамаша? Уже 2 жыл болду. 2 жылдан бери эмнеге кылып жүрөсүң ушуну? Сунуш киргизбей. Ушинтип эле шарт түзүп бер. Ар бир жетекчи өзүңөрдүн иштеп аткан жериңерге шарт түзүшүңөр керек. Шарт түзүп беришиңер керек. 2 жылдан бери уже давно киргизишиң керек болчу сен. 2 ай, 3 ай иштегенден кийин эле удобство жокпу кирип айтышың керек болчу. Докладной жазышың керек болчу. Мынакей мондай неудобство болот, ошол жерге бир аз тыйын бөлүп берсеңер удобство калат. Мамлекетти багып аткандын бир точкасы ушул да. Бир точкасы ушул. Ооба дейсиң, анан 2 жылдан бери отурасың мына. Биягым жарабайт, биягым пропускной способность дал келбейт немеге деп. Кагаздагыга. 5 августка чейин алып кетет. 1 октябрга чейин мен таап берем, актан чечип берем. 1 октябрга чейин ушуну кошо чогуп бүтүрөсүң. Удобствону бүтүрөсүң, ондан экинчиси.